Багбанын үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. Ата энем өтө мээнеткеч, эмгекчил адамдар. Бул жактагы да кайнатам дагы эмгекчил, чоң дыйкан киши болгон экен. Эки жактан түрткү болуп, мага ушул кесипти үргөттү. Ишибизди аябай сүйөбүз. 17 жыл болду бул ишти кылганыбызга. Кичине урукту жаш баланы чоңойткондой чоңойтобуз да. Суукта үстүнү жабабыз, кар жаап, күн суутуп кетсе, үйдө килем барбы, кийиздерибиз барбы, оруп, карлар жаап калса, ортосуну күрөктөп алып таштап, ар нерсенин наныны жеш кыйын. Бирок эмгек кылыш керек да, эмгек кылып, жардам болот, элдерге дагы жардам болот. Биздин бир эле түп помидорубуздан эл алып, салат кылып, жеп, аларга дагы пайда болот. Бизге дагы пайда. Эки жакка тең жакшы да. Өзүбүздүн көчөттөр жакшы да. Ишеничтүү, курубайт, мөбө салып берет. Урукту дагы өзүбүз алабыз. Айыл жергесинде жашаш жакшы. Аракет кылсаңыз жакшы. Манеке кичкене эле 2 сөтүк жерибизден 100 миңден ашык көчөттү даярдап элге сатабыз. Эмгек кылсаңыз айыл деле жакшы. Бардык нерсени эмгектенип кичкене жерден ала алсаңыз болот. Биз жазында башка жактан иш кыдырып барбастан өзүбүздүн жерибизге жетише албай калабыз да. Көп деле чыгаша кетпейт. Өзүбүздүн эмгегибиз гана кетет. Эмгегибиз гана кетет. Эмгектенсең болот бардыгы.